Созак районунун тургуну 26 жаштагы Алмамбет Сайпилаев жумуш издеп жүргөн. Ал муниципалдык жумуш ордуна жайгашууну көздөп, Эмгек, Миграция жана Жаштар министрлигинин Жалал Абад шаардык бөлүмүнө кайрылды. Кандай десем, буга чейин ишим түшүп көрбөгөн экен. Тааныштар аркылуу ушулакта ушундай иш менен камсыз кылат дегенден келип кайрылып резюме чыдап койгон элек. Жалал Абад шаарында 1196 жумушсуз жаран каттоодо турат. Эмгек, Миграция жана Жаштар министрлигинин Жалал Абад шаардык бөлүмү жумуш орундарынын жарманкесин уюштуруп турат. Ошондой эле жумушсуз жарандарды окутуудан өткөрүшөт. Деген менен жумушсуздук дагы да күч алып келет. Бизде азыр бөлүмүбүздө 1916 жумушсуз жаран каттоодо турат. Азыркы күндө бул эми жылдан жылга баягы өсүп келаткан маалымат. Анын ичинен муну быйылкы жылы бизге жыл башынан 575 жаран 21-жылы каттоодо турулду. Жыл башынан 305 жумушсуз жарандарды биз жумуш менен камсыз кылдык. Анын ичинен айта кетсем ушу юристтер бар, экономисттер бар, бухгалтерлик кесиптегилер бар. Расмий маалыматтарга таянсак, өлкөдө жумушсуз жарандардын саны 102.600 адамды түзгөн. Эгерде бул көрсөткүчтү өткөн жылдын маалыматтары менен салыштырсак, ал 5,13%га көп. Ал эми катталган жумушсуздардын саны 79.000ден көп. Жалпы катталган жумушсуздардын 46% аялдар экени белгиленди. Ал эми эксперттер жумушсуздукту жоюу үчүн жеке ишкерлик менен алектенүү керектигин билдирет. Бул үчүн ишкерликти колдоо борборлоруна кайрылып, жеке иш баштоого чакырат. Пандемияга байланыштуу ишканалар бүгүнкү бизнес кыйналып, жаңы бир багытка өзүнүн нугуну бурган учур. Буга байланыштуу бизде жумушсуздук көп учурап атат. Ошол идеясы бар, же болбосо ошо жумушсуз идеясы бар. Социалдык абалы начар болгондорду дагы биз атайын бизнес проект жазганга, же болбосо ошо бизнес боюнча окутуп, өзүбүздүн мындай айтканда колдон келген жардамыбызды берип келип жатабыз. Кыргызстанда жумушсуздук негизги социалдык экономикалык маселелердин бири. Расмий статистикага ылайык Кыргызстандагы 200.000ден ашуун адам жумушсуз. Бирок алардын саны мындан алда канча көп экени айтылып жүрөт. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.